Кыздар чечилмей кое тургула дегенимчи, азыр февраль айы да кыш ишечү, суук эле. Анан күндүз бир аз жылуу болуп калса эле, арыраң эле тургансып, ушу кышта эптеп кыйналып куртка кийип, кыйналып жаанып жүргөнсүп, жарым жылаңа чечине алдына көчөдө жүрүшөт да. Бул биринчиденчи, Аллах Таала тыйган да мусулмандар андай ачык-чачык жүрбөш керек. Ауратты окот, уяттуу жерлерин жаап жүрүш керек да. Экинчиден, бул өзүңөрдүн эс оолуңарга эле зыян болуп атпайбы? Ошол апчай кийүүчү кийинип алганыңар, мини юбка кийип алганыңар, мунун баары ден соолукка зыян да. Кудай сактасын, анан Кудай буюрса, күйөөгө чыгып, мынакей үй бүлө болгондо, бала чака күткөндө, ошондо мына төрөш кыйын болуп калып атат, төрөгөндө кыйын болуп калып атат. Мага ишенбесе, врачтардан барып сурагылачы, макул мени жаман көрсөңөр, шариятты жаман көрсөңөр, врачтардан барып сурасаңар, ушул жука кийинип жүрүү, апчай кийбеши кийинип жүрүү ден соолукка канчалык зыян экенчи, суставтарга зыян экенин түшүндүрүп беришет сиздергечи, бул врачтардын сөздөрү. Апчай кийбеши кийингенде кандын циркуляциясы мындай свободно циркулировать этилбей калат экен да, кыйын болот экен. Дагы башка зыяндары өтө көп да. Ошон үчүн келиңиздер, кыздар, мындай чечилмей кое тургула деген мен ушу жок дегенде суукта чечинбесеңер болмок деген мындай эмен айткым келген да, бирок бул дагы туура эмес да. Негизи эле чечинбеш керек да, жарым жалаңач жүрбөш керек, Аллах Тааладан уялып коюп, Аллах Тааланын өкүмү деп Кудайдан коркуп кичине мындай жаанып жүрүш керек да. Экинчиден кенен кийиниш керек, чечине калбай, ден соолугуңарды да ойлопчу. Анан үчүнчүдөн, ошол силер мынакей болгон фигураңарды көрсөтүш үчүн чечинип атасыңар да, эркектин баары мени карасын, шилекей коюлсун депчи. А ошо эркектердин бирөөсү бир күнү келип силерди алдайт, азгырат, анан тагдырыңарга балта чабасыңар, андай арман толтура да. Анан кийин мынакей анан таштап кетти, мынтип кетти, боюм өтүп калды деп анан канчасы ыйлап жүрөт да. Ушунун баары ошол силер өзүңөрдүн эле туура эмес мындай болгон ачык-чачык жүргөн үчүн ошол себептердин бири болушу мүмкүн да. Ошон үчүн абайлаңыздар, ушул сөздү туура түшүнүп, ушул байке жөн айткан жок, ушул видеону мен жөн көрүп калган жокмун, койгой деп кичине бир ойлонуп амал кылганга аракет кылалы бардыгыңыздар, аракет кылыңыздар. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсин, туура түшүнүп жана амал кылганга.